Assalamu алейкум, кандайсыз? Алейкум салам, жакшы. Құттықтаймыз премьера. Чоң рахмат. Тасманын жанры эмне тасма? Тасманын жанры ошо криминалдык драма. Кыргызстанда ошо мындайча айтмакчы, глобальный проблемасы боюнча, наркота боюнча кайсы жамандык алып келет, анан кыздардын вебкам индустриясы боюнча ошону кичине жумуштун системасы эмес, именно эмнеге алып келет последствиясын көрсөттүк да ушу тасмада. Бул жерде жаңы ачылыштар барбы? Жаңы актерлор, жаңы режиссерлор мисалы. Режиссерубуз ушу Амантур Ормоктой Бажарики деген тасманы тарткан байкебиз. Жаңы актерлордон көп эле актер бар негизи, биринчи бизге тартылгандар, бирок уже белгилүү актердун Атай Өмүрбеков дегендер актерубуз бар уже. Трейлерин байкап калдык. Казакстандын Шекер сериалына окшош кетет экен. Идеясы ошол жерден алындыбы? Же ага чейин эле өзүңөрдү ойлоп жүргөн сценарийби? Негизи идея аяктан алынган эмес, бул тематика. Бизде анткени Кыргызстанда деле бар да андай проблемалар, биякта деле андай наркотиктер бар. Просто ошол эле тематиканы биз бияктан да көтөрөйүн дедик, бирок экинчиден эми Шекерде вебкам индустрияны көрсөтпөйт. Анан аякта кичине пропагандировать этип салган, ошондуктан Шекер сериалы уже жаап салган, аны көрсөтүүдөн алып салган. Бизде наоборот борьба болот да кичине. Против наркотики деген сыяктуу. Бул тасманын аты Боша тунмай. Ал эмнени түшүндүрөт? Каяктан келип кеткен сөз? Илгерки заманда ошо 80-90 жылдары Боша тунмай деген бир мындайча айтмакчы бир пароль сыяктуу болчу да. Азыр бизде жаштарда айтмакчы барбы дейт го. Ошондой сыяктуу эле Боша тунмай деп. Анан Виктор Цойдун кино группасында ыры бар, Боша тунмай деген, ошо наркомандар боюнча ырдайт. Эмнеге алып келет последствиялар боюнча ошол жөнүндө ырдайт. Тасман, бирок прямой смысл перевод жок, мындай эле жактан бияктан алынган прямой. Googleга деле жазсаңыз прямой эмес чыкпайт да. Бул тасманын негизи идеясы, ушул тема сизди эмнеси менен жактырып иштеш баштадыңар? Темасы шаарда ошо жаштардын эле арасында жүрүп көптү байкап калдым. Анан бул биринчиден, экинчиден кыргыздар деле негизи ошо 1,5 жыл мурун эле тартылган бул тасма. Просто сентябрда эле чыкмак да. Анан комедиядан эле тажап, өзүм как зритель комедиядан тажап кичине башкача бир жанрда киргизип көрөйүн деп, именно кассовый ойдо эмес, башка да приоритет касса эмес, жөн эле мындай жаңы киргизип көрөйүн деп чечтим ошо. И по ходу ошо глобальный проблеманы көтөрүп элге көрсөтүү үчүн да. Буюрса тасмаңыз кассовый болуп, экинчи бөлүгүн тартууга уландысы болушу мүмкүнбү бул тасман? Жок, уландысы болбойт в любом случае. Бул эмен эле көрсөтүп, бул биз проблема как соцфильмда бул мындай продолжение деген тема, касса канча болбосо деле уландысы болбойт. Бул ушу менен эле бүтөт. Демек, элдердин ой пикирин өзгөртүүгө, ошо жаштардын ошого барбасын деген ойдо эле тарткансыңар. Ошол эле ошо жаштарга мындай айтканда бир ойлонуп, ой жүгүртүп, ой депчи. Ошол максатта. Буга чейин кино тармагында иштеп жүрдүңүз беле, канчанчы проектиңиз болуп калат ошондо? Жок, кино тармакта бул биринчи дебют, эч качан иштеген эмесмин. Жөн эле спонтанно эле студияларды аралап эле ушул студияга дал келип калдым. Ийгиликтүү тасма болсун. Буюрса көрөлү, анан расмелебиз. Assalamu алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы. Негизи тасмаларда звук боюнча иштейт экенсиңер. Звук ачыш деп коюшат силерде. Звук боюнча кандай кыйынчылыктар болот негизи? Кандай деп айтсам, көп кыйынчылыктарчы. Мурун көп көңүлү бурулчу эмес да. Эми ал ар кандай критерийлери бар анын дагычы. Бирок кийинки жылдары, кийинки убактары көп маани бере баштады. Себеби айтылган сөз бар. Кинонун орусча айтканда 50% успеха фильмдеки звуктан зависит этет да, үндөнчү. Ошон үчүн азыр кыйынчылыктар аябай оор. Особенно ошол талаадан, площадкадан да кой, съемканын учурунда тартып алыш, жазып алыш кыйынчылык болуп туудуруп келет да бизде. Ушул звукотехника деп коелу. Кыргызстанда өнүгүп бартабы? Башка чет мамлекеттерден жаңы техникалар келип, же ошол бойдон эле турабы? Жок, өнүгүп атат. Мисалы мен мындан 7-8 жыл, 10 жыл мурун эле келгенде ушунча калачым үйүндөн эмне үчүн биз живой площадкадан жаза албайбыз депчи. Баарыбыз дубляж кылчубыз. Анан ошондо техниканын жоктугуна байланыштуу жаза алчу эмеспиз да. Ал болсо азыр эми буюрса интернет аламдаштуулар болуп, уже заказ кылып атабыз. Буюрса жакшы, бирок дагы жетишпейт да. Жетишпейт. Дагы болсо дагы
мындан да жакшы сапатка өтмөк элек да. Өйдө Көтөрүлсө болот, албетте, ооба, буйрса. Билишибиз боюнча сиз «Здравствуй, папа» киносунун звукун жазгансыңар, «Здравствуй, папа». Чет мамлекетте кандай кыйынчылыктар болду эле? Ал жерде өзгөчө болуп баягы көтөрүп жүрсөңөр, элдер тийиш мындай кандай көз караш менен карашты эле? Көтөрүп жүргөндө кыйынчылык деле болбойт. Бир чет эле ал жерге караганда эмнеси жакта, ал жакта кериктилер элдер ошо жазып жүргөндө карашпайт да, көп көңүл бурушпайт, наоборот, тескери. Бирок бир гана кыйынчылыктары баягы үндөр угуп каласың да, карабай кетип барса сүйлөп баштайт. Кино тартып атат же эмне болуп атат депчи, ошонун баары жазылып калат. Анан ал башка өлкөдө болгонуна байланыштуу кайра жазыш кыйын да, ал кишиге түшүндүрүп бере албайсың же кайра ошо кишини чакыра албайсың, кайра жаза албайсың, ошондой кыйынчылыктар болуп атты да. Кыргызстанда мисалы кино тартып атканда, силер тартып атканда кыргыз эли өтүп бараткандар мындай акырын десеңер тилиңерди угабы же атайын өтүп кеткендер болобу? Жо эми күлөсүң, кээде айтсаң туура эмес кабыл алышат. Бирок эми азыр түшүндүрүп, жакшылап түшүндүрсөң, айтсаң ушундай кабыл алсам, жакшы эле кабыл алышат, албетте дешет. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Бул тасмага өзүңүз тартылыптырсыз. Мындай тема кыргыз эли кандай кабыл алат? Баңгизат жөнүндө теманы оюңуз боюнча. Азыркы учурда жакшы кабыл алат болуш керек деп ойлоп атам. Себеп дегенде ошо иш тартуу учурда абдан кызык өттү. Бардыгы мындай подвалда, помещение эмелерде мындай атмосфераны создавать эткенди билишет экен бул команда. Ошонусу менен жакты мага. Ойлоп атам, эми көргөндөр жакшы эмеде калат. Впечатлениеде. Сиз мисалы кино тармагында жүргөн адам экенсиз. Ушундай тасма мурда тартылды беле оюңуз боюнча? Буга чейин тартылгандыр, бирок мындай үстүртөдөн эле мисалы тиги мынтип атат, мындай кылып атат деген сыяктуу эле үстүртөдөн кеткен да. Мен байкашымча бул тасмада бүт ошо кантип жазылат, кандай жерде жазылат, кандай таралат, бүт ошонусу менен көргөзүлдү да. Ошонусу менен бул кино кызыктуу болот деп ойлойм. Рахмат. Кандай сиз? Жакшы, рахмат. Жакшы. Сонун. Эмне жаңылык болуп атат өзүңөрдө? Жаңылык ушу кинолордун бет ачарларына келип, улам бир кинону салыштырып, бир чети кубанып атабыз. Ушундай көп фильмдер чыгып атканы, анан ар бир Голливуд фильмдеринен дагы кыргыз киносу талапка көп талапка ээ болуп атканы кубандырып атат. Жакын арада Талаш кино тасмасынан байкап калдык, ал жерде токол болуп аткарыптырсыз. Негизи токолдорго көз карашыңыз кандай? Жакшы токол. Андан өтөрү барбы дегенчи. Эң сонунда. Аякта токол эмес, экинчи жубайы болуп аткарам. Токол деген аялдын үстүнө болуш керек да, ал любовница деген түшүнүк да. Бул болсо биринчи аял өлүп калгандан кийинки аял болуп атпайбы? Анан ошондуктан ошондой ролду аткардым дейин. Негизи өзүңүздүн кыялыңызда бир роль барбы? Аткара турган, мен ушуну аткаргым келет деген. Менин кыялымдагы аябай көп ролдор бар. Түрдүү оор ролдор бар, психологиялык ролдор бар. Анан бирок мындай жеңил азырынча желпи, анан бир дубль менен эле аткарып коюу, анан немесин окубай эле сценарийин эле азыр каякта ойнойм, анан эмне кылып ойногонтам деген мындай жеңил көз караш болуп атат. Бул нерсе мага жакпай атат өзүмө. Иштегенге жараша баягы сценарий эртерээк берилип, анан аны ийне жүүнө чейин жан дүйнөң менен киришип иштей турган бир олуттуу проект болсо жана олуттуу режиссерлор болсо, балким башкача найзырагын чыгара алат беле деп ойлойм да. Актерский жагын ачып мындай. Актердук азыр актердук чеберчилигим, актердук жаатын ийлене элек, ийге келе элек. Аны мындай эле келип эле анан мындай ырсактап атып эле бир дубль менен эле уруп эле мындай ага курсак тойбойт да. Жакшы терең болуш керек. Негизи бул тасманын трейлерин көрдүңүз беле? Трейлерин көрдүм, абдан кызыгууну жаратты. Бул тема мындай өөнү учураган тема эмес, мага тааныш тема. Анткени 15 жаштагы кыздын апасы мага кайрылып, кызы менен ушундай көйгөй болуп атканын айткан. Анан ал көйгөйдү Facebook баракчасына чыгарып, аябай ызы чуу болуп, анан ал иш сотко өтүп атат, азыр териштирүү жүрүп атат да. Ошон үчүн бул теманы жакшы билем, менин көз жашын уккам. Бул Кыргызстанда, Бишкекте аябай көбөйүп барып атканы, бирок тилекке каршы муну көз жаздымда калтырып, маани бербей атканыбыз бул өкүндүрөт. Мисалы үчүн муну
мен эле көтөрбөшүм керек. Мындай теманы кино жаатында көтөрүп атат. Мына дагы башка жаатта көтөрсө жакшы болот. Анан коңгуроо кагылат деп ойлойм да. Негизи эле Кыргызстанда көйгөйлөрдү ушинтип көтөрүшүбүз керек. Кино тармак менен ушундай көйгөйлөрдү көтөрсө болот. Албетте, мисалы үчүн турецкий сериалдарды көрөм, аякта кино тармактагы полностью эмнелер болсо ошонун баарын көтөрүп чыгат. Үй бүлөдөгү ата-эне мамилесине чейин көп тармакты камтыйт да. Биздин тармакта мындай эле ха-ха тээп чыктык деген тема болбосо, мындай жүрөктү ооруткан, кап ушул көйгөйдү чын эле деп баарыбыз кинодон чыккандан кийин толгонуп, ыйлап, ошонун тегерегинде бир иш алып барып ушинтсек жакшы болот эле деп. Ооба. Чоң рахмат. Силерге рахмат. Жакшы рахмат, Кудайга шүкүр. Эмне жаңылык болуп атат жашооңордо? Жашообузда жакында эле 2-3 күн болуп калды. Ыйык умра Мекке шаарына барып келдик. Пайгамбарыбызга зыярат кылып, иш кылса өзүбүздү изденип, өзүбүздү таап келдик деп койсом болот. Кудайга шүкүр, баары жакшы. Здравствуй, папа кино тасмасы жөнүндө сурап кетейин. Кандай болуп атат? Көрүүчүлөр кандай кабыл алышты? Азыркы күндө ал уже баягы көрсөтүүдөн алынды, бирок буга чейин касса жакшы болуп, элдер дагы жакшы мындай ой пикирлерин калтырышты, бирок менин оюмча дагы өсө турган көп даражалар бар. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса дагы жакын арада тасма күтө алабызбы силерден? Проекттер уже даярдалып атабы? Чын-чынына келгенде азыр бир чоң проект бар, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Ким менен иштешип атканымды азыр айта албайм, бирок бул чынында бир СНГ форматында, Кудай буйрса бериле жагы СНГ форматындагы кино болот деген ишенич бар да. Тасманы негизи темасы Баңгизат жөнүндө экен, көбүнчө байкап калдык. Оюңузча кыргыз эли кандай кабыл алат мындай теманы? Азыр эми баягы Баңгизат, жанакы порнография, жаш муундун ой пикири бузулуп атпайбы? Бүт баары бул терс таасирин тийгизет. Бирок менин оюмча бул кинодо ушул нерселерден алыс болула деген бир чоң чакыруу бар болуш керек. Кудай буйрса бул элге сиңет деген чоң үмүтүбүз бар да. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса ошол тарткан фильмибизди көрсөтөт атабыз. Баарыңыздарга ийгилик. Анан көп күндөрдөн кийин съемкалык топту, тасманы тарткан топту тааныштырабыз. Чоң рахмат. Congratulations. Шеф, рұқсат па? Кел. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнү, бакыт деп сени мага берген түнү, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман. Bizim водитель тоже водитель, экинчи жолу келгенсиз. Жомон художник подписчик жазалысын. Альбина Крафт. Альбина Крафт. Тима Гафер. Ранее говорил, хотел отдельно поблагодарить тех, кто отказал мне в данной идее, потому что если бы не они, я бы вряд ли встретил такую талантливую, дружелюбную, трудолюбивую, шикарную команду. Пользуясь случаем, в этом зале сидят двое особо важных в моей жизни женщин.
которые всегда поддерживают и будут поддерживать в дальнейшем. Это прекрасная женщина, моя мама. Buyursa aldı da çok projeler var. Komanda rahmat bağınızda rahmat. Салам алейкум, кандай сар? Кино Жакшы, рахмат. Негизи кинонун идеясы аябай сонун экен да. Ошо азыр жаш муунга жада калса ушу тарбия жагынан аябай чоң бир тажрыйбалуу фильм болуптур да. Чындыгында ошо Фарик менин досум. Ушул фильмди баштаганга, ушул фильмди аягына чейин жеткиргенге чоң таазим этем. Анткени чындыгында бул потенциалуу, фильм потенциалы чоң жана буюрса биздин жаштар мындай жолго түшпөгөнгө деп үмүттөнөбүз да. Мага аябай жакты, өзүм да катышкам. Ушул күндө чакырганы, мен бошоп калганыма аябай ыраазымын. Чындыгында аябай жакшы тасма болуптур. Азыркы мезгилде аябай талап болуп аткан чоң көйгөйлөр чыгарылыптыр. Аябай ыраазымын, кубанычтамын. Буюрса премьера төрөлдү. Эми буюрса чоңойсун, чоңоюп, чоң балбан болсун. Буюрса ийгилик каалайм чыгармачылык топторуңузга. Кандай сар? Жакшы, рахмат. Тасма жөнүндө айтып болсо бересиз. Тасма шикарный вообще. Менин оюмча бул кыргыз киносуна бир кандай десем, бир своеобразный өзүнчө бир жаңылык деп айта алам, уверен айта алам, мындайча айтканда. Мага лично фильм аябай жакты. Чындыгында башында трейлерин көргөндө эле кыз болгон. Негизи бул тарткан балдар биз бир команда болчубуз. Негизи бир башында тартып биринчи черновойун көргөндө аябай узун болуп, анандай как-то скучно болгон да. Анан бүттүрдү көрбөйсүңөрбү дегенде мен айткам, жок, толук бүтсүн, анан көрөлү деп. Вот бүгүн көрдүм, мага аябай жакты чындыгында. Мындай кинолор көп тартылыш керек. Элге бир өзүнүн бир сабак бере турган тасма. Сөзсүз. Кинонун ичинде аябай сабак бере турган нерсе көп чындыгында. Менимче көбүнчө ушул подросток балдар десек болобу, мектеп окуусундагы студенттер бул сөзсүз түрдө көрүш керек. Себеби ошол эле наркотанын аркасында эмне турганын, ушунун аягы эмне менен бүтөрүн бул сөзсүз түрдө бул кинодо аябай жакшы чагылдырылган да. Чоң рахмат. Ийгилик, буларга, командага ийгилик. Рахмат. Салам алейкум, кандай сар? Жакшы. Мана кандай? Сон болду. Бүгүнкү премьера менен куттуктайм. Бул тасмага кантип тартылып калды негизи? Өмүрбек байке чакырган башында. Чакырып, немеден не деп койчу эле? Кастингге кел деген. Бардым. Үчөөнүн бирөөнү тандап деди. Типа мен тандап кетти да. Келип тартылып калдым. Кандай сезимдер болду өзүңүздү чоң экрандан көргөндө? Кайсы жерге кирип кетейин деп уялган жерлер болду? Болот да. Кандай кыйынчылыктар болду? Кино тармагында кандай кыйынчылыктар бар экен? Кандайын көрө алдыңар? Кыйын. Өтө эле кыйын экен. Мен ойлогом кино тартылган оңойлого депчи. Көрсө мен үйдөн где-то эртең менен 7-те чыгып, түнкү 3-тө келип аттым да. Ошондой. 18-19 саат иштеп. Негизи кино тармакта өзүңүз эмне менен алектенчилиңиз? Кино тармакка чейин, бул тармакка чейин. Спорт эле болчу. Спорт, семейный бизнес бар ошол эле. Бул тасмага өзүңүз актер болууну кыялдандыңыз беле же жөн гана ушундай өзүңүздүн типажыңыз ылайыктуу болуп калып, анан келип тартып калдыңыз беле? Типаж билбейм, бирок тикток тартчумун. Тикток тартылды. Мына кино тартылам десе, себеп анткени эме кылыш керек экен, тикток тартыш керек экен. Тикток деле эмес. Аракет кылыш керек, харизма ишин болуш керек. Оюм ошол эле го дейм. Эми дагы кинодон сунуш түшсө, сизди көрө алабызбы чоң экранда? Сөз. Чоң рахмат. Шикарный фильм, мне очень понравился фильм. Мне кажется, это что-то новое именно в Кыргызстане. Прям, я даже не могу сказать, что это какой-то кыргызский фильм. И даже не казахский. Мне кажется, действительно очень хороший фильм, поучительный. Есть очень хорошая мысль у фильма. Вот. Как вы думаете, наши зрители как будут
воспринимать? Ну, знаете, вот мы сидели на закрытом показе, и вот чувствовались моменты, когда были немножко такие 18+, да, и вот из-за того, что у нас менталитет такой, и немножко неловко было, но мне кажется, как раз-таки вот нужно показывать это все, потому что из-за того, что мы молчим, молодежь неправильно растет. Поэтому я считаю, что нужно уже показывать, нужно говорить об этом, и не нужно этого стесняться. Спасибо большое. Мне очень понравился фильм. Я, честно говоря, не ожидала, что так будет, потому что на самом деле я появилась в одном эпизоде в этом фильме, но этот эпизод пришлось вырезать. Как мне сказали, что фильм аж затянулся на 3 часа, из-за этого пришлось вырезать все, то есть некоторые моменты. Но, конечно, жаль, это был мой первый опыт как бы сняться в фильме, да, но я не опечалена тем, что мою сцену вырезали. Как вообще попали в фильм? Через модельное агентство One Models я, получается, участвовала в конкурсе «Топ-модель Кыргызстана», и в это время нам скинули, получается, в WhatsApp и сказали: девочки, кто хочет, идите в качестве моделей. И тогда я пошла. Но, понимаете, нас там туда отправили в качестве массовки, а я не хотела быть в качестве массовки. Поэтому я не знала, что я там познакомлюсь с режиссером, я даже не знала, что это режиссер. Я просто подошла к одному человеку, получается, и начала спрашивать о фильме, и что я тоже хотела бы сняться в фильме, и что у меня музыкальное образование, поэтому я сказала, что я умею петь. И поэтому он сказал: спой прямо сейчас. Я спела, как он попросил, как Мерлин Монро спеть, как «С днем рождения тебя», только на английском. Он такой: все, ты, короче, будешь сниматься в одном эпизоде. Через несколько дней у нас была съемка в клубе, да. Мына достор, ошентип биздин берүүбүз аягына келди. Тасманы көрүп бүттүк. Чындыгында жаңы дем. Кыргыз киносу үчүн жаңы жаңылык экен. Менин оюмча, ар бир көрүүчү өзүнөн бир кандайдыр бир ушул тасманы көрүп сабак алат. Жаш көрүүчүлөр особенно мындайча айтканда. Ушул тасманы 16 февралдан баштап буйруса бүткүл Кыргызстандагы кинотеатрлардан көрө аласыңар. Чоң рахмат.